талаада иштеп жүрүп, барып Кыргызстандан 2 бөлмө үй алгам. Ошол 2 бөлмө үйдүн документин ломбардка апарып койдум. Иним үйлөнүш керек болчу да. Анан иним үйлөнө турган, үйдө кудаларга бере турган, наличка сактап койгон ата-энем акчасы болчу. Айылга барып ошону да уурдап чыктым. Мага ислам дини намаз гана жардам берди да. Анан айта кетчү нерсе, чөйрөмү алмаштырдым. Мен эң башкы плюсум чөйрө болду да. Өзүңө сезиле берет экен чындыгында. Өзүң контролдоп атасың, меники все нормально. Адамдар айтса, бул акылдуу боло бергенсинчи. Мен билем, өзүңдү ээрет экенсиң, бирок сен өзүң билбей калат экенсиң да, кантип кирип кеткениңди, чындыгында. Саламатсыздарбы? Алсы медиа каналынын катталуучулары, бүгүн катылган көз жаш берүүбүзгө кайрылган мекендешибиз бар. Лудомания менен ооруп, үйүмдөн баарынан ажырадым, азыр жашоодо жалгыз калдым дейт. Толук маалыматты өзүнөн алабыз. Сиздер болсо каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле мекендештер, айта кетсем, эгерде сиздин да жүрөк өйкөгөн суроолоруңуздар болсо, же болбосо элге сабак болуучу окуяңыз болсо, башыңыздан өткөн, сиз дагы экранда турган номерге чалып биздин берүүбүзгө кайрылсаңыз болот. Жана ошондой эле эгерде өзүңүз келе албай жатсаңыз, башка шаарда болсоңуз, голосовой түрүндө дагы жазып түз эфирге чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле Москвада болсоңуз, анда биздин студияга келип окуяңызды айтып берсеңиздер болот. Жарнамалык тунугудан кийин маегибизди улантабыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди кылуу үчүн Назирбек Балуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ошо көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Баарыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Саламатсызбы? Биздин катылган көз жаш берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Ар бир берилген суроолорго так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Саламатчылык, албетте даярмын. Өзү жакшы үй бүлөдө тарбияланып, жакшы жумуштарды кылып, жакшы жетишип, жакшы ийгиликтүү эле жигит болчумун чындыгында. Ийгилик коштоп эле жүргөн. Күндөрдүн биринде 2018-жылы чемпионат мира Россияда өткөн мезгил. Ошол маалда бир досум чалат мага. Өзүм футбол ойночумун да. Футболго кызыкчумун. Досум чалат дагы мага айтып атпайбы. Досум, кече Россия менен Саудовская Аравияны көрдүңбү? Деди. Жок, көргөн жокмун. Эмне болуптур десем, Россия утту дейт. Жакшы болуптур десем. Мен ставка койдум деп атпайбы. Канча койдуң десем, Россияга 3000 койдум, 9000 уттум деди. Ошондон башталган менин окуям. Анда толугураак айтып берсеңиз, ушул лудомания менен ооруп калдым, үй бүлөмдөн ажырадым, үйүмдөн ажырадым деп калдыңыз эфирден сырткары, ошолор боюнча. Ошол досум айткандан кийин мага ой келди да. Мен өзүм футболду түшүнгөн бала болсом, эмне кылсам болот экен да. Ставкадан кичине акча кылып көрсөм болот экен да деген ой кетти. Биринчи эле күнү барып эле, эртеси күнү барып эле 1000 рубль уткуруп бердим. 1000 рубль уткуруп бердим, көңүл калды чындыгында. Болбойт экен, бул ставка кой утса болбойт экен деп мындай көңүлүм калып кетти да. Анан эмнегедир убакыттар өттү, күндөр өттү. Бир күнү приложение көчүрүп алган болчумун. Ошол приложениеда футбол ойну болуп атыптыр. Футбол ойунуна ошол 10.000 акча койдум. Экөө бири-бирине гол урат деп буну ойноп жүргөн адамдар түшүнөт да чындыгында. 45 мүнөткө жетпестен эле мен 10.000 үстүнө 15.000 уттум да. Анан башымда сразу ой келди. Көрсө ушинтип эле акча кылса болот турбайбы? Мен колуман келет турбайбы? Деген мындай өзүңүн ичиңде ишенич пайда болуп калат экен да. Ошондон башталган. Ошондон башталды, тартып кирип кетти. Кое баштадым. Утам, артынан уткурам. Уткурсам биринчи күндөрү ичим ачышып жүргөн. Уткуруп жүрдүм деп. Акыркы күндөрү уже жанагындай болуп калат турбайсыңбы? Уткурган акчаны кайра эртең эле утуп алам, оңой эле, мен кыйынмын го, мен билем го деген ой келет экен дагы. Эртеси күнү утат экенсиң, бир күн уткурат экенсиң. Анан бир күн уткура бергенде уже баягы ачууң келип, жиниң келип, уткурган акчалардын баарын кайтарам деген ой келет экен дагы. Еще глубже акчанын баарын кое баштайт экенсиң да. Мисалы үчүн 100.000 уткуруп жүргөн болсоң, башыман өткөн нерсе да, 100.000 уткуруп жүргөн болсоң, мен картамда дагы 500.000 бар го, мен 100.000ди оңой эле кайтарып алам деп туруп,
300 миң коет экенсиң дагы 100 миң утуп алат экенсиң да, кайра акчаңды кайтарып алат экенсиң. Ушинтип жашоо улана берет экен, кантип тартылып кирип кеткениңди өзүң билбей калат экенсиң да. Бир күнү картамда акчам түгөндү. Адамдардан сураштан уялдым чындыгында. Биз кыргызбыз да, эл эмне дейт деген нерсе менен жашайбыз. Адамдардан акча сурагандан уялдым дагы, анан аялыма азгара баштадым. Аялыма айттым ошо. 20 миң берип турсаң, азыр мен сага 1 сааттын ичинде кайра 45 мүнөттөн, там максимум 1,5 сааттын ичинде мен сага кайра 20 миңдин үстүнө 30 миң кылып чыгарып берем дедим да. Алып, аялыман кайра берип, жүрүп, анын да акчасын түгөт. Анан үйдө жаңжалдар башталды. 3 балам бар болчу. Балдарым уйкулары бузула баштады. Акчанын айынан да, ушул баары жок нерсе. Акчанын айынан эмес, ушул ставканын айынан. Бир күнү эми аялым жадады. Кетти аялым. Аялым менен уруш жаңжал болду. Анан бир күнү эми ой келди да, ушунча акча уткурдум. 1 миллиондой акча уткурдум. Ошо 1 миллион акчаны кайра аркага кайтарышым керек. Мен баары жок нерсени кайтарышым керек. Мээнимде бир эле нерсе. Бир оюнду 2 коэффициентинен кармасам, мен ошол акчанын баарын аркага кайтарат экенмин деген ой келди да мага. Үй алган болчумун өзү. Көп жылдар бою иштеп, талаада иштеп жүрүп, барып Кыргызстандан 2 бөлмө үй алгам. Ошол 2 бөлмө үйдүн документин ломбардка апарып койдум. Болбогон эле акчага. Ушул акчаны чыгарам, ломбардтын комиссиясын берем, акчалардын баарын ордуна коем деген ой максатта. Барып, аны дагы уткуруп жүрдүм. Аялым билбейт бирок. Үйүм дагы жок, жайым дагы жок. Ломбард алып койду үйдө. Ата-энем бирок билбейт. Аялым билет, бирок аялым айтканын айтсаң өлтүрөм деп. Эми өлтүрбөйсүң, конечно, мындай коркутканмын да. Иним үйлөнүш керек болчу да. Анан иним үйлөнө турган, үйдө кудаларга бере турган, эми бизде Кыргызда кандай наличка картага которбойт. Наличка сактап койгон ата-энем акчасы болчу. Кудаларга калыңына беребиз дегенчи. Бир күнү ошого дагы колум жетти. Айылга барып, ошону да урдап чыктым. Урдап чыгып, азыр мен кечке чейин ойноп, кайра алып барып коюп коем деп. Ал дагы болбоду. Ата-энелер менен ата-энелер урушту. Эми, конечно, балам жаман дебейт да, карга деле баласын аппагым дейт. Менин ата-энем мага болушту, менин келинчегимдин ата-энеси кызына болушту. Ошентип анан кетип калды аялым дагы. 3 балам алып кетип калды. Же үйдөн жок, же чүйдөн жок. Көчөдө калдым, мен дагы үйдөгүлөр менен урушуп. Мен өзүм тиричилигимди кылам деп. Азыркы учурда дагы ошол оюн менен дагы эле ойнойсузбу? Же токтоттуңузбу? Азыр жок. Азыр категорически токтоттум, бирок эмнегедир кепилдик бере албайм да өзүмө. Дагы эле тартып турат. Бир күнү ойгонот. Бул өтө коркунучтуу нерсе да, бир күнү ойгонот. Кээде туруп ойгонот, бирок эски күндөрүмдү эстеп, анан Кудайдан коркуу сезими бар үчүн токтойт да бул нерсе. Кудайдан коркуу сезими деп калдыңыз. Сиз намаз окуйсузбу же намаз окуганы аракет кылып жүрөсүзбү дегендей? Жок, азыр Кудайга шүгүр. Жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул окуяны айтып берейин, кандай болуп токтоп калганын. Көчөдө жүрсөм, бизде эми Кыргызстан деген бир кереметтүү жер. Дааватчылар жүрүптүр. Ушу кинодогудай эле болду жашоомчу. Ошо дааватчылар жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырат да алар. Эмнегедир Кудайым өзү жөнөттү, ошолорго кошулуп мечитке бардым. Мечитке барып, алардын кичине сабагын угуп, Кудайды таанып, дагы болсо жакшы. Анан бир күнү эле өзүмчө эле кийимдеримди жыйнадым дагы, ар 5-күнү, жума күнү, жумадан кийин дааватка кетет да, жамааттарчы. Ушул жамааттардын бирисине кошулуп кетип калдым. Мага ислам дини намаз гана жардам берди да. Анан айта кетчү нерсе, чөйрөмү алмаштырдым. Мен эң башкы плюсум чөйрө болду да. Бүт намаз окуган, жакшы иштерде иштеген, ишмер адамдар менен тааныштым. Ошолордун чөйрөсүндө жүрүп калдым. Ушул мага даават жардам кылды да. Эң сонун. Чындыгында эле ошо жашооңуз аябай эле кинодогудай эле болуптур. Ошол биздин көрүүчүлөрдө дагы азыр суроо баары бир пайда болушу мүмкүн да. Эмнеге сен маска кийип алып жүрүп атасың деген комментарийлер болушу мүмкүн. Ошолорго кандай жооп берип кетесиз? Эмнеге маска кийип алдың деген суроого, бул эми биз Кыргызстан деген алакандай эле жербиз да. Аз эле элбиз. Баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз. Анан менин 3 балам бар. Балдарым чоңойсо эртең элдер эмне дейт? Элдер айтат да, мына кумарпоздун баласы,
илгери айтчу эмесмин, алкаштын баласы, мына трактористтин баласы. Эртең эми Кудайым сактасын, балам кокусу ушундай жерлерде жүрүп калган болсо, адамдар айтат да бизде. Билесиз го, эл оозунда элек жок деп коет. Бунун атасы кумаркоз эле, баласы деле кумаркоз болгон турбайбы деген. Ошол максатта гана ошону ойлонуп эле, балдарым ойлоп эле, эл эмне дейт деген түшүнүктүү эле ушу маска кийип отурабыз. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, ушул жубайыңызды кайра кайтарайын деген оюңуз барбы? Оюм, тилегим, кумарга мен кадам баспайм чындыгында. Келинчегимен мен кечирим сурасам деле уже кеч болду да. Себептен биз мусулманбыз да. 3 нерсе деп коет, ошол 3 нерсе түшүп калган да. Кудайдан кечирим сурайбыз, пендеден кечирим сурайбыз эми. Катачылык кетти менен чындыгында. Анан бул нерсени, бул лудомания түштөй эле болот да. Кандай тартылып кирип кеткенин билбей каласың. Мен кийин өзүмө келип эстесем, кандай ушундай колум барыптыр, кандай бул жолдор менен кантип так получилось у меня. Аялымын картасына кол салып, инимин үйлөнөм деп кудаларга калың берем деген калыңына кол салып, бул түшүнүксүз эле нерсе болуп кетти да. Бир көзүмү ачсам, бир өтө страшный бир жерде жүрүптүм чындыгында. Ошонун баарын өзүңүз сезген жоксузбу, билген жоксузбу? Өзүңө сезиле берет экен, сен өзүң контролдоп атасың депчи. Өзүңө сезиле берет экен чындыгында. Өзүң контролдоп атасың, мен все нормально. Адамдар айтса, бул акылдуу боло бербесинчи. Мен билем, өзүм дер экенсиң, бирок сен өзүң билбей калат экенсиң да, кантип кирип кеткениңди чындыгында. Катылган көз жаш берүүбүзгө эмне максатта келдиңиз? Максат, жана айтпадымбы, дааватчылар жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырат дегендей, биз аз-маз да болсо салымыбызды кошолу. Себептегенде өзүм ошол жүргөн мезгилде мен биздин мекендештерди аябай көп көрчүмүн да. Жап-жаш балдар. Азыркы учурда деле айтсам болот. Биздин кыргызстандык туугандар көбү Wildberries'те, Озондо таксиде иштешет да. Анан акча тынбай түшөт да. Көбүнчө ошолор. Акча түшөт, барат, отурат, чыгып кетет. Акча түшөт, барат, отурат, чыгып кетет. Ушул инсандар ушул жолдон кайтсын деген максатта келип айтып отурам да. Ушул өзүмдүн окуямдычы. Карасаңыздар, азыр эми чындыгында жакшылыкка чакырыш деле оңой, жамандыкка деле чакырыш оңой да. Көптөгөн рекламаларды көрсөңөр, YouTube'да, телевизорда бар жок жерде эле 1xbet, Fonbet, ушул кумарканаларды мындайча айтканда жарнама кылышат да, реклама кылышат орусчасынан. Ошого эч качан жаштар, чоңдор бул лудомания деген жашын карабайт да. Азыр кылбаңыздар. Эч качан андай жерлерге кадам басып барбаңыздар. Андан көрөк жана биздин бир устат айтып кеткендей, ошол убакытка эки беттер болсо да, китеп болсо да окуп алыңыздар дейм да. Ушул чындыгында бул өтө коркунучтуу күч, страшная сила деп коет да. Мен ушинтип жүрүп чындыгында 9 жыл өмүрүм өтүп кеткенин өзүм байкабай калдым. 9 жыл өмүрүм өтүп кетти. Ошол жашоодо. Мен жана айтып өтпөдүмбү, мен өзүм билем деп. Мен өзүм контролдоп атам. Жок. Өзүң билбей каласың эч качан. Урматтуу мекендештер, ушул мекендешибиздин окуясын угуп өттүңүздөр, талкууну сиздерге койдук. Эгерде сиздердин да жүрөгү өйкөгөн суроолоруңуздар болсо, экранда турган номерге чалып биздин берүүбүзгө кайрылсаңыздар болот. Ушул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Кимдир бирөөгө мүмкүн сабак болор, же болбосо кимдир бирөө ушул эле приложенияларды жүктөп, же болбосо ушул оюнга кирип бараткан адамды мүмкүн сактап калабыз. Андыктан кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар.